Кальмира Билимбек кызы Азия чемпионатында коло медаль утту. Кыргызстандык спортчу Кальмира Билимбек кызы Иорданияда өтүп жаткан Азия чемпионатында Кыргызстандык спортчу Кальмира Билимбек кызы Иорданияда өтүп жаткан Азия чемпионатында коло медалдын ээси болду. Ал казакстандык атаандашы Тыныс Дубекти жеңип алды. Кальмира беттештерин чейрек финалдан баштап алгач өзбекстандык спортчуну утуп, жарым финалда индиялык атаандашына жеңилип калган болчу. Амман шаарында өтүп жаткан мелдеште буга чейин Айпирмедет кызы жеңишти акыркы секундаларда жулуп кетти. Азиянын 3-чү жолку чемпиону болду. Ал Мибалбан Разак Бейшекеев грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалга ээ болгон. Алматыдан Ошко аба каттам ачылат. Казакстандын Эйр Астана авиакомпаниясы ушул жылдын 28 майынан тарта Алматы Ош багыты боюнча жаңы туруктуу каттамды ачат. Бул тууралуу Казакстандын транспорт министрлигинин жарандык авиация комитети билдирди. Каттамдар жумасына 4 жолу шейшемби, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарылат. Жаңы каттам Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы аба каттамдарынын жалпы санын жумасында 7ден 11ге чейин көбөйөт. Транспорт министрлиги каттамдардын географиясын кеңейтүү жана каттамдардын санын көбөйтүү боюнча иштер үзгүлтүксүз улантып жатканын белгилейт. Жаңы багыттын ишке кириши эки өлкөнүн соода-экономикалык байланыштарын активдештирүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана ишкердик байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө болору күтүлүүдө. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Кумтор Голд компания кызматкерлерин жана өнөктөштөрүн Орозо айт майрамы менен куттуктайт. Урматтуу кесиптештер, Кумтор Голд компаниянын башкармалыгынын атынан сиздерди Рамазан айынын аякташы жана Орозо айт майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Бир ай бою кармаган орозоңуздардын аркасы менен жан дүйнөбүз тазаланып, ыйманыбыз бекемделип, жаратканга жакындап, эркибиз сыналды. Ошону менен бирге бул улуу айда тилектерибиз, соопчулук иштерибиз кабыл болуп, жалпы өлкөбүзгө, ар бирибиздин үйүбүзгө кут, береке орноп, рызкыбыз арта берсин. Барыңыздарга бекем ден соолук, бакубат жашоо, ишиңиздерге зор ийгиликтерди жана коопсуз эмгекти каалайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болуп, ойлогон ой максаттарыңыздар, таза ниеттериңиздер орундалсын, айтыңыздар маарек болсун деп айтылат маалыматта. Сокулукта мамлекеттин жери жеке турак жай курууга берилип кеткен. Сокулук району шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Тергөөдө былтыр архитектура башкармалыгынын кызмат адамдары 16 сотық жер тилкесин башка эле максатта колдонууга берип салышканы аныкталган. Жер тилкеси социалдык маданий тиричилик багыттагы объектилерди курууга арналганы менен жеке турак жай курууга берилип кеткен деп айтылат маалыматта. Натыйжада мамлекетке 4 миллион 300 миң сомдон ашык чыгым келтирилген. Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүүдө. Айжигитов УКМК төрагасы Ташиевке каршы президентке кайрылганын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Борбордук шайлоо комиссиясынын анын мандатын алуу боюнча 28 мартта чыгарган чечими тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал Борбордук шайлоо комитетинин чечими мыйзамсыз болгонун, соттуулугу жок деген Ички иштер министрлигинен тастыктама алып келгенине карабай, мандатынан ажыратылганын билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке каршы президентке кайрылганын кошумчалаган. Мен Камчыбек Ташиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча президентке, башкы прокуратурага, Жогорку Кеңештин төрагасына арыз жаздым. Анын кылган иштери кылмыш жаза кодексинин 4 беренесине, бийликтен аша чабуу, мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу, адам укугун бузуу жана конституцияны басмырлоого туура келип жатат. Азыр эми кандай болот көрөбүз, деди ал.
28 мартта Боршайкомдун жыйынында УКМКнын бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021-жылы депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айткан. Ал Султанбай Айжигитов талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей, жашырып койгон деп эсептейт. Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020-жылы 14 февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүй облустук соту 2021-жылдын 10-июнунда райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырганын билдирген. Бирок бул маалыматты жашырып койгонун айтты. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин 19 марттагы жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара келишимдери тууралуу маалымат берген. Ушул эле отурумда Султанбай Айжигитов 2017-жылы бир баланы уруп кылмыш иши ачылганын, кийин мөөнөтү өттү деген негиз менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кеткенин айткан. Бул боюнча документтерди БШКга бергенин билдирип, эртең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсоң, таң калбаңыздар деген ал. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөт өтүп кетти деген жүйө менен сот ишти жапканын жана соттуулугу жок экенин билдирген. Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында ал Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештеги Имануров фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин аны фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип жатып, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айткан жана Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. 10 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Айжигитов каршы добуш берген. Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койгон. 65 жаштагы Султанбай Айжигитов кесип боюнча инженер-механик, ал Ригадагы авиациялык институтту аяктаган. Кийин Киевде КГБнын жогорку курсун аяктап, 87-93 жылдары коопсуздук тармагында иштеген. 2000-жылдан тарта бир нече жыл Баткен облусунда ар кандай кызматтарда иштеп, 2 жолу облустун губернатору болгон. 2021-жылы Жогорку Кеңешке Ыйман Нуру саясий партиясы менен шайланып келген. Президент мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорун алмаштырды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директору алмашты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Алмазбек Примов ээлеген кызматынан бошотулган, анын ордуна Тимур Малабашев дайындалды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım çakşı olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık çakşı olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым. Sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы тамагынын bir жагы да калды. Onu da дагы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жакшы болуп калды. Bir жагы да чандырын алдырып салсам менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Şu kızды караймын деп. Мына азыр шунун бир эле жагы алынды, bir жагы калды. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynal odamın. Eğer kolumuzdan gelse dağda da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Sberbankыбыз singlimnin atıda çıgat. Gülnazik Şı dep çıgat. Oylonboy şu kızıma jardam beriңiздер. Бар özübüzgө kelip düşöt. Политехтин 2 mugalimi işten aydalып 153 студенти окуудан чыгарылды. УКМК Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин мугалимдерине карата козголгон кылмыш ишин тергөө аяктаганын билдирди. Коррупциялык схема фактысы боюнча ачылган кылмыш ишинин алкагында аталган университеттин мугалимдери
иштен айдалышты. Аларга кылмыш жаза кодексинин 346-беренесинин кызматтык жасалмачылык 1-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары аталган окуу жайдын 14 мугалими жана жооптуу кызматкерлер дисциплинардык жазага тартылды. Ошондой эле 153 студент окуудан чыгарылды. Алардын 112си кмш жарандары болгон. УКМК кылмыш ишинин материалдары сотко жөнөтүлгөнүн кабарлады. Түштүк Кореядагы кыргызстандыктар арасында өрттөн жабыркагандар жок. Кореянын түштүк-чыгыш аймактарында болуп жаткан ири токой өрттөрүнө байланыштуу акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын жарандарынан жабыркагандар же каза болгондор катталган эмес. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Министрлик Кореянын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарын жогорулатылган этияттык чараларын көрүүгө, ыйгарым уктуу органдардын көрсөтмөлөрүн так аткарууга, ошондой эле өрт чыккан аймактарга жана жалын таралып жаткан жерлерге баруудан карманууга чакырат. Өзгөчө кырдаал жаралган учурда Кыргызстандын Кореядагы элчилигине +82 10 67 02 21 24 түз байланыш номери аркылуу кайрылууну суранат. Дочи бийлик агенттигинин маалыматына караганда, Түштүк Кореяда 21 марттан бери уланып жаткан токой өрттөрүндө өрттү өчүрүүгө катышкан тик учактын учкучу менен кошо кеминде 24 адам каза болду. 20га жакын адам жарадар болуп, миңдеген тургундарды эвакуациялоого буйрук берилген. АКШ өкмөтү Азаттык радиосун каржылоосун кайра ачты. АКШнын глобалдык медиа агенттиги Азаттык радиосуна гранттын убактылуу узартты деп айтылат агенттиктин билдирүүсүндө. Вашингтондагы федералдык округдук соту 26 мартта Азаттык радиосунун даттанган арызын негизинде каржылоону кайра баштоо чечимин кабыл алган. Документте грантты токтотуу боюнча мурдагы чечим жокко чыгарылып, гранттык келишим кайра күчүнө киргени айтылат. Бирок USAGM келечекте грантты жокко чыгаруу укугун өзүнө калтырат деп айтылат катта. Эске сала кетсек, Азаттык радиосу АКШ Конгресси USAGM аркылуу бөлүнгөн каражаттын эсебинен каржыланат. 14 мартта президент Дональд Трамп жети федералдык агенттикти, анын ичинде USAGM'ди жоюу боюнча буйрукка кол койгон. Ошондон кийин Азаттыкка федералдык грант токтотулуп жатканы тууралуу кабар келген. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы түндүк тиркемеси аркылуу катталууга шарт түзүлүүдө. Жакында жарандар мамлекеттик ипотекалык компанияга түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу катталып, батир алуу үчүн арыз тапшыра алат. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы билдирди. Маалыматка ылайык учурда кызмат мамлекеттик мекемеси түндүк тиркемесине жаңы функцияны иштеп чыгууда. Функция жакынкы убакта жеткиликтүү болот. Анын жардамы менен ипотекалык компанияга катталуу, арыз берүү тез жана ачык айкын болуп, турак жай алууну жеңилдетет. Мектептерге 1-2 класска онлайн каттоо жүрүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерге 1-2 класстар үчүн онлайн кабыл алуу жүрүп жатканын билдирди. Мекеме 28 мартта билдиргенде, учурда өлкө боюнча жалпы 20.323 бала катталган. Алардын 8.260-ы 1 класска, 12.063-ü 2 класска барат. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, быйыл 2019-жылы туулган балдар 1 класска, ал эми 2018-жылы төрөлгөндөр жана мектепке чейинки даярдыктан өткөн 2019-жылы туулган балдар 2 класска барышат. Келерки окуу жылынан баштап Кыргызстанда 12 жылдык окуу системасынын алгачкы этабы иштей баштайт. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгону 14 мартта белгилүү болгон. Документте 12 жылдык билим берүү системасы, анын максаты, милдети, күтүлгөн жыйынтыктары тууралуу маалымат берилген. Ошондой эле мектептердеги билим берүү жараянынын уюштурулушу, баалоо системасы жөнүндө да айтылган. Ага ылайык 1-6 класстар башталгыч жалпы, 7-9 класстар негизги жалпы, ал эми 10-12 класстар орто жалпы деп бөлүнөт. Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багат бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып 2025-2026 окуу жылында 5,5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1 классында окуй баштайт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар жана программалар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2 классына өтөт. Коомчулукта 12 жылдык системага өтүүдө даярдык жетиштүү эмес экенин, ата-энелер, мугалимдер жетиштүү кабардар болбогонун айтып, сын калгандар да болууда.